Амансыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Чуңкурчак жайлоосундабыз. Себеп дегенде бул жерде мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгы быйыл ушул жерде өтмөкчү. Бүгүнкү даярдык боюнча, бүгүнкү көрүлүп жаткан иш аракеттер боюнча сиздерди толук тааныштырмакчыбыз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгын жана Канайоолу Байтык Батырдын 200 жылдык мааракесин белгилөө салтанатына даярдык көрүү иштери жүрүп жатат. Мына азыр бул майрамдарды күндөрүн белгилөөгө саналуу күндөр калды. Ошол бүгүнкү күндө мына флагштокду орнотуу иштери, сахналардын курулушу, навестин чатырдын курулушу, боз үйлөрдүн ордулары дайындалып, суу менен камсыз болуу жана ушул Чуңкурчак жайлоосуна келген жолду оңдоо иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Баардык иштер ушул өз убагында бүтөт. Андан башка дагы дааратканалар менен камсыз кылуу, фуд зоналарды аныктоо, этно базардын ордун даярдоо, ушул сыяктуу көптөгөн иштер, даярдыктар бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Ушул майрамга келе турган коноктордун болжолдуу саны канча, анан ошол сандагы конокторду тейлөө жагы кандай болот? Бул майрамга келген коноктордун саны 10 миңден ашык коноктордун келүүсү күтүлүүдө. Аларды тейлөө ушул боз үйлөрдө тамак берүү уюштурулат. Андан башка дагы фуд зоналар уюштурулган. Ал жерден дагы ошол барып тамактануу атайын пункттары болот. Ошондо биздин эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын майрамдык куттуктоосун өлкө башчыбыз президент ушул жерден куттуктайт экен. Бул жерде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн жана элге ушул президент элди куттуктоосу ушул Чуңкурчак жайлоосунда президенттин катышуусу менен өтөт. Өзүңүздөргө маалым болгондой мына Байтык Канайоолунун 200 жылдык мааракесин ушул Чуңкурчак жайлоосунда өткөрөбүз деп өкмөттөн токтом чыккан. Президентибиз баш болгон чоң топтогу биздин Кыргызстан боюнча чет өлкөдөн келген бир жогорку деңгээлдеги бир иш-чара өткөргөнү турабыз. Бүгүнкү күнү ушул өзүңүздөр көргөн акыркы даярдык жумуштары бүтүп атат. Бул сахна, навес, флагшток, боз үйлөр тигиле турган жерлер, таза суу, туалет маселелери, кыскасы уюштуруу маселелеринин баардыгы ушу акыркы даярдыктар. Мен ойлойм, Кудай кааласа ушул августтун 31 күнү элибизге бир чоң бир майрамдык белек болот. Бул жерде ушул жакшы ат оюндары болот, күрөш, андан башка спорттук көптөгөн иш-чаралар өтөт. Мына элдерибиздин көпчүлүгү Кыргызстан боюнча 10 миңден ашык адамдар катышуусу күтүлүүдө. Ошолордун келип кетишине бир шарттарды түзүп атабыз. Бүгүнкү күнү ушу баардык белгиленген тартиптеги иш-чаралардын баардыгы уже акыркы даярдыктар бүтүп атат. Бүгүнкү ушул келе жаткан биздин эгемендүүлүк майрамыбыздын 31 жылдыгына карата деп ушул 31 санын атайын символикалык мааниде алган экенсиздер дагы. Анан кандайдыр бир ушул 31 санын катыштырууда бир оюн зоокпу же бир ушундай бир символикалык бир нерселер болот экен деген сөздү угуп алдык.
Эми чындыгында августтун 31-и эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы 31 августта. Андан сырткары 31 километрге ат жарыш, 30 метр, 1 метрлик флагшток коюлду. Желек асаба коюлду. Шунун баардыгы ошол 31 август эгемендүүлүк күнүнө мына приурочтетип ошондой бир иш-чара кылып атабыз бул жерде. Анан ушул жанагы ушул жакка кетип аткан каражаттар каяк тараптан келип атат? Мунун баардыгы демөөрчүлөрдөн болуп атат. Бюджеттен бир тиен акча берилген жок. Мунун баардыгы ошол биздин Кыргызстандын кыргызмын, мен ушул Кыргызстандын ушундай иш-чарасына кайдыгер карабаймын деген биздин депутаттар, жөнөкөй эле элдер, халктын ичинде ушулардын баардыгы мына бүгүнкү күндө жардам берип атышат.